Төлөмүш Океев көзү тирүү болгондо 85 жашка толмок экен. Ал жашап кеткен 66 жылдык өмүрүндө элине кылган эмгеги бараандуу болду. Өзгөчө чыгармачылыкта жараткан бийиктиги элдин эсинде. 1984-жылы Ак Элбирстин тукуму көркөм фильмин тартуу учурунда калган элести кино актер Догдурбек Кыдыралиев мындайча эске салды. Aşır ököz geldik de bayağı çıkıp gelsek tökönünde Japon bilen samuraylarında tuttu da mında kılkıp tuttu. Bir basıp men alda geldim men oyladım da jaman oynap koysam gerek. Bir nerse oldu, to'g'ri emas bo'ldi o'zi. Bir kelchi. Bo'lsa suyunib olib turdi. Jaşık bo'ldi. Adam keçiligi ушунда. Uylab olib turdi. Birgilga amansыңар deb turib meni quchoqlaganda men sekirib turib мен да ыйладым да ошол жерде. Ошол эсимде калып турду. Кыргыз элинин таңазалуу уулу. Кыргызстан Ленин комсомолдук сыйлыгына татыктуу болгон Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз ССРинин жана ССРнин эл артисти, Кыргыз кино искусствосунун залкар устаты, таланттуу кинорежиссер Төлөмүш Океев менен үзөңгүлөш жүрүп, асыл сапаттарын тамшанып эскерген замандаштарынын бири Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино актёру Чоро Думанаев алгачкы чыгармачылык алака Уркуя фильмине тартылуудан башталган эле дейт. Кызыларма бир жерде тартылды. Биз чоң жаргылча коктусунда алар бери Тихий бухта деп коет экен, орусча көлдүн жээги жана Төлөмүш байке чакырып Уркуяны тартып атыптыр. Эпизод бар экен, Бердалы деген ошо Уркуянын секретары. Артисттерге жакшы мамиле кылганда анан байкап турчу. Кимден эмне бул улап кетеби ушул кесипти же эмне кылат. Анан кийин айтып жүрдү. Анан баягы мен Тургун Бердалиев баягы өзү жакшы көргөн артисттердин бир тобусту силер үчүн мен атайын сценарий жазып атам. Убада берип жүрдү. Адысына жетпей өтүп кетпеди бул жер. Төлөмүш Океев 1935-жылы 11-сентябрда Тоңдун Туура суу айылында туулган. Режиссердун Бакайдын жайыты, Көксерек фильмдери дүйнөдөгү эң мыкты 100 тасманын тизмесине кирип, маданий мурас катары бааланган. Ал 1958-жылы Ленинграддагы кино жана көркөм өнөр институтунун үн операторлук бөлүмүн, 1966-жылы жогорку режиссердук курсун бүтүрөт. Кинорежиссер 1965-жылы Бул жылкылар даректүү тасмасын жаратса, 1966-жылы өзү сценарийин жазып тарткан Бакайдын жайыты фильми менен жарк этип чыга келди. Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү Сагын Ишенов Төлөмүш Океев Бакайдын жайыты фильмин жаратууда бирин-бири толуктаган чыгармачыл топтун даремети кандай күчтүү экенин баалап өттү. Төлөмүш бул аналитикалык терең ойгу. Чоң инсан болчу Кыргызда. Бирөөнүн талантына баа бергени бир касиети бар. Анан 1970-жылы Мурас даректүү фильми, 1971-жылы Уркуя, 1973-жылы Көксерек, 1975-жылы Кызыл алма, 1977-жылы Улан, 1980-жылы Алтын күз, 1984-жылы Ак Элбирстин тукуму, 1986-жылы Сүйүү закымы фильмин жараткан. Ал чыгармачылыкта алдыга койгон максатын так белгилей, актерлорду тандоо, баалоо жагынан өзгөчө ыкмасы менен каражатты үнөмдөй билип, колдо бар каражатты чыгармачыл жамаатка сыйлык катары берүүгө жетишкен жайы бар эле дейт Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург Марбай Жиев. Төлөмүш ашып кетсе 2 дубльтар. Бардыгын мурда чечип алчу да, мунун бардыгы менен. Ал башка режиссерлор да 5-6 дубль тарта берет. Ана муну актер тандаганда мындай болчу. Муну чогуу жүрдүк, сценарий көздөп. Иштеп атканда билет. Муну ашыр ойнат, тигитион эконом ушундан кетчү. Анан кийин баланча миллион акча берет. Ошончо калсанан премия алчу студиянын баары. Ал эми коомдук саясий ишмердигине токтолсок, 1985-1989 жылдары Кыргыз ССРинин кинематографисттер союзунун биринчи секретары, 1985-1991 жылдары ССР кинематографисттер союзунун секретары жана 2001-жылы кинематографисттер конфедерациясынын төрага орун басары болгон. Төлөмүш Океев табиятынан ар тараптуу адам эле. Чыгармачылыкта калтырган изи атпай журткадайын. Ал эми өз учурунда саясатчы, дипломат катары эгемендүү Кыргызстандын эл аралык кызматташтык алакасын калыптандырууга олуттуу салым кошкону тарыхта калды дейт замандашы мамлекеттик ишмер Тилектеш Ишемкулов. Төлөмүш Океев ушу жаратылышынан көп багыттуу ар кандай кесиптердин негизин терең билген, эли жери үчүн, өзгөчө биздин улуттук маданиятыбыз үчүн, көркөм өнөрүбүз үчүн нар көтөргүс эмгек сиңирген ишмер эле. Ошол учурда эл аралык мамилелер, тышкы саясат болсун, ушулардын бардыгына бул өзү
şu tabitинен жаралган адам болчу. Төлөмүш Океев ошондой эле саясатчы катарында эл мүдөөсүн чечүүгө аралашып 1980-1988 жылдары Кыргыз ССР Жогорку Советинин 1989 ССР Жогорку Советине депутат болгон. 1993 жылдан 5 жыл эгемендүү Кыргыз Республикасынын Түркиядагы жана бир эле учурда Израилдеги атайын жана толук ыйгарым окутуу элчиси эле. 1998-2000 жылдары Түркиянын эл аралык Түрксой уюмундагы Кыргыз Республикасынын атайын ыйгарым окутуу өкүлү кызматында иштеген. Кыргызстан Түркия кызматташтыгынын тереңдешине чоң салым кошкону тарыхта калды дейт Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер Жаныш Кулманбетов. Элчинин мындай иши боюнча кылган ишинин натыйжасы боюнча баалашыбыз керек да. Маселен азыркы Түркия менен Кыргыз мамлекетинин ортосундагы карым катнаштын күчөшүнө албетте чоң салым кошкон. Бүгүнкүдөй абалга жетишине. Ошол алгачкы элчилердин бири катары. Бул дагы ошол Океевдин кадыр баркы, Океевдин bir масштабы, ой жүгүртүү масштабы, ошо мекенчилдиги мына ушул жерден мында көрүнүп турат да. Төлөмүш Океев чыгармачыл атагы, турмуштук мол тажрыйбасын жумшап, эгемен Кыргызстандын тышкы саясатын калыптандырууда кадыр барктуу адам катары өзгөчө орду бар эле. Кыргыз элинин таланттуу уулу 2001 жылы 18 декабрда 66 жаш курагында Анкара шаарында каза таап, тилекке каршы туулган жерине сөөгү келген эле. Биринчи радио Зинакан Кайыпова.